I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. What you want, shorty, what you need? My niggas run the game, we ain't never leave. Counting up this money, we ain't never sleep. Ооба, сиздер адашпай көрүшүп атасыздар. Бүгүнкү видеодо биз сиздерге Кыргызстандагы жалгыз Mercedes-Benz 124-кузовдагы E500 деген машина тууралуу айтып беребиз. Андыктан видеонун аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Эмне дегенде бүгүн мен сиздерге өтө укмуштуудай видео тартуулагым келип турат, достор. Ошондой эле сиздер сөзсүз биздин каналга катталып коюшуңуздар керек. Аны үчүн подписаться деген кызыл жазууну басып, жанындагы коңгурочону басып коюшуңуздар керек. Ошондо сиздер биздин кийинки чыгарыштарды өткөрүп жибербейсиз. Söz başынан болсын. Мындан 1,5 ай, 2 ай алдын мен сиздерге Honda Fit автоунаасы тууралуу обзор чыгарганмын. Бардыңыздар, колдодуңуздар, жакты, укмуштуу, сонун бир мотивациялуу комментарийлер жаздыңыздар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Негизи кыргыздар бири-бирибизди дал ушинтип колдошубуз керек. Андан тышкары дал ошол видеодо мен сиздерге суроо берген болчумун. Кийинки видео кайсыл автомобиль тууралуу чыксын десем, бардыңыздар Mercedes-Benz 124-кузовдагы E500 тууралуу чыксын арген деп сурандыңыздар эле. Мен аны 1 ай издедим, билесиздерби, достор. Кыргызстанда ушунчалык кандай десем дефицит экен, Кыргызстанда жок экен ал машина. Бирок мага кандайдыр бир деңгээлде бакыт кушуп конду, билбейм, 1 ай издеп, интернет аркылуу дос тууган, таныштын танышы аркылуу издеп, акыры ошол машинаны таптым. Вот. Мени куттуктасаңыздар болот, интернет аркылуу таптым, жана тапканга бир күндү белгилеп, дал ошол машинаны көргөнгө бардым, достор. Кимдир бирөө үчүн жалган болушу мүмкүн, бирок мен үчүн чын, мен ал машинаны көрдүм, достор. Чындыгында Кыргызстанда бар экен. Көп Mercedes машиналарынын арасында туруп капкара түстөгү, чыныгы, толук комплектациядагы оригиналдуу Mercedes-Benz 124-кузовдагы E500, достор. Балчок, ооба, дал ошол машина ошол жерде Кыргызстанда бар экен, Бишкекте. Жана көрүп эле эсине айттым, дал ушул машинага обзор кылышым керек. Кайсы бир деңгээлде минилбей калса дагы биз үчүн легенда болуп калып, көпчүлүк көрөрмандар суранып жатат деп өзүм YouTube каналымды көрсөттүм. Кысасы дал ушундай видео блогермин десем, ал көрүп эле макул деди. Ушунчалык сүйүндүм, бирок бир нерсени эскертип айтып коеюн, ал инсан кыргыз эмес экен. Да, кыргыз эмес экен, орусча сүйлөдү. Кысасы так деп өзүнүн правилаларын айтты. Мен макул дедим, бардык нерсесине макул десем, алар айтышты, бир аз күтө тур, биз сага машинаны жууп берели дейишти. Бирок чындыгында машина ушунчалык, кандай десем, чаң болгон болчу экен. Жана мен барышынан бир күн алдын жамыр жаган үчүнбү, билбеймин. Билесиздер, чаң болуп, машина үстүнө жамыр жагандан кийин машина кандай акыбалга келип калат. Ушунчалык жууш керек болуп калган экен. Чындыгында алар ошол машина турган жанында жакын жерде автомойка бар экен. Ошол жерге барып машинаны жуучу жайга барып салышты. Жарым саат жуушту, жарым саат мен даярдандым. Ооба, жарым саат ичинде мен кантип эмне сүйлөйм сиздерге, кантип өзүмдүн реакциямды машина тууралуу берем, ошондо даярданып жаттым. Жарым саат бүткөндөн кийин машинанын эсине бирөө чалды. 5 мүнөттөн ары кетти, сүйлөшүп 5 мүнөттөн келди да мага айтты. Жок болбой калды, кечиресиз, машинаны сага обзорго тартканга бере албайбыз, тартканга болбойт деп койду. Мен башым карадым дагы, вау, эмне болуп кетти деп айтайын дедим. Бирок эч нерсе дебедим, эч кандай ашыкча сөз айтпадым. Ачыгын айтып, чындыгында. Ал айткандан кийин, "Всё хорошо, спасибо" дедим дагы. Бардык техникаларды, штатив, камера алып топтодум, келе бердим. Келгенден кийин негизи 1 ай алдын болгон бул окуя. Ошондо дагы сиздерге дал ушул обращение чыгарсам болмок. Бирок мен ойлогонмун, башка дагы E500 Кыргызстанда бар болсо керек, ошону тапканга мүмкүнчүлүк болот деп. Бирок 1 ай издедим, бирок тапкан жокмун, достор. Ачык, Кыргызстанда башка E500 тапкан жокмун. Эмнени айткым келип турат? Эгерде Кыргызстандын кайсыл бир булуң бурчунан болсо дагы, да, вот кайсыл жеринде болсо дагы, эгерде дал ошол Mercedes 124-кузовдагы E500 бар болгон болсо, E500 E комплектациясы деле болсо боло берет, достор. Кыргызстанда бар болгон болсо, бизге байланышка чыгып коюңуздар, сураныч, дос, тууган, таанышыңызда бар боло турган болсо, жана ал тартканга каршы эмес боло турган болсо, биз барып тартып кыргызстандыктарга чыныгы реакцияны көрсөтөлүчү, достор. Качанга чейин биз чет элдик видеолорду көрүп, ошолордон кандай десем рахат алып беребиз, өзүбүз дагы видеолорду чыгарып, Кыргызстанда да ушундай машина бар экенин көрсөтүп койгойлу. Аны гаражда сактап бекиткендин пайдасы жок, аны көрсөтүш керек. Андан тышкары негизи эле Кыргызстандагы биздин бардык өзгөчө машина сүйүүчүлөр, гонка ылайыктуу машинабыз бар болсо, негизи эле адамдар өтө суктануучу машинабыз бар болот, болсо жасалгасы өзгөчө боло турган болсо, өзүнүн машинаңызды башка инсандарга көрсөткүңүз келе турган болсо, как-то так.
анда бизге байланышка чыксаңыздар болот, биздин видеолорго катышсаңыздар болот. Биз сыймыктануу менен өзүбүздүн камера штативтерибизди алып барып, сизди тартып, машинаңызды тартып, интернетке чыгарганга даярбыз. Инстаграмга жазсаңыздар болот. Күтүп калабыз. Ал эми бүгүнкү видеонун бул жагын биз сиздерге чыныгы обзорго тартуулайбыз достор. Ооба, Мерс 124 кузов E500 эмне экенин билбеген адамдар үчүн дал ушул видеону жиберип койсоңуздар болот. Эмне дегенде мен сиздерге толук баардык жактан обзор кылып көрсөтөмүн жана эмне үчүн бул Волчок легенда болуп калды, ошонун себептерин дагы айтып беремин. Андыктан видео аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Go! Сиздердин көз алдыңыздарда турган автоунаа Мерседестин чыныгы жүзү. Кайсыл бир адамдан сурабагын, эгерде ал машинени такыр түшүнбөсө дагы Мерседести дал ушундай түзүлүштө тааный алат. Жана бул Mercedes-Benz 124 кузов. Мен дагы бардык жигиттер сыяктуу 90-жылдагы криминалдуу кинолорду абдан көп көргөнмүн. Ар дайым 124 кузовдагы Mercedes кара түстө келип, киного өзүнчө көрк берип келген. Бирок ал учурда бир гана киного эмес, адамдардын чыныгы жашоосуна дагы өз алдынча көрк берип, чыныгы жанкүйөрлөрдү тапкан болчу. Mercedes-Benz компаниясы бул кузовду 1984 жылдан 1995 жылга чейин чыгарган. Автомобилди чыгаргандагы эки чоң өзгөрүү болгон. Биринчиси 1989 жылкы рестайлинг жана 1993 жылкы рестайлинг болуп эсептелет. Айырмалоо өтө кыйын эмес, эмне дегенде канчалык жаңыланган сайын ошончолук чыныгы Mercedes 124 кузов жарала баштаган. Бул темир тулпар бизге көп эмоция жана машина негизи канчалык мыкты жасалышы керек экендигин ар дайым үйрөтүп турат. Бул Мерсти көрүп үйрөнүүчү жерлер көп экенин көп автоунаа маркалар түшүнөт. Жана бизге 90-жылдары автоунаа канчалык деңгээлде мыкты чыкканын көрсөтүп, далилдеп турат. Кыргызстанда болгону бир дана же эки гана дана бар деп ал дагы толук анык факт эмес болгон. Бул Mercedes-Benz V124 кузовдагы E500 деген модель тууралуу мен сиздерге эң кызыктуу маалыматтарды айтып кете турган болсом. Дал ушул модельдеги автоунаа Porsche компаниясы менен биргеликте чыгарылган. Ооба, Mercedes Porsche өз убагында биргеликте бир автоунааны иштеп чыгарган жана ал легендага айланган. Кыскасы 1990-жылдары Porsche компаниясынын автомобилдери тездик боюнча алдыга эч кимди салган эмес. Балким башка себептер, аны ким билет, ал тууралуу өз алдынча видео даярдаш керек. Кыскасы, алгач кузовду Mercedes компаниясында жасашкан. Андан кийин Porscheга жиберип, ал жерде салон жана бир катар электрик тетиктерин орнотушкан. Кийин кайрадан Mercedesке алып келишип, ага ар түрдүү түстөрдү беришкен. Кара, ак, көк, жашыл дегендей. Аны кайрадан Porsche компаниясына жиберип, Porsche иштеп чыккан V8 моторлорун жайгаштырышкан. Бул менен албетте Волчоктун көчмөндүгү токтогон эмес, эмне дегенде аны кайрадан Mercedesке алып келишке туура келген, эмне үчүн номер, код такметтери кылыш үчүн. Эми өзүңүздөр жакшы бир түшүнүп баштадыңыздар окшойт. Дал ошентип болтуруп, бир дана Mercedes-Benz 124 кузовдагы E500 иштеп чыгарганга 18 күн убакыт кеткен. 1995 жылы 124 кузов токтотулуп, 210 кузовдагы Mercedes-Benz чыгып баштаган. Барынан дагы кызыгы, 2 жылдан кийин, тагыраагы 1997-1998 жылдары кореялык белгилүү автомобиль иштеп чыгаруучу компания Mercedes'тин дал ушул 124 кузовуна патент сатып алган. Тагыраагы өзүнүн 4.2 литрлүү мотор менен мыкты темир тулпарларын иштеп чыгарган. Жана ал Кореяда өтө популярдуу болгон. Эгерде биз дал ушул автомобилди 90-жылга салыштыра турган болсок, чыныгы лидер болуп чыгат. Эмне дегенде 4 айнектинде электропакет болушу, андан тышкары электрондук зеркало жана система ABS-терди эске ала турган болсок, бул өзүнчө эле укмуш. Бул жакта олтуруштардын бардыгы электр аркылуу кыйынчылыксыз жылдыруу. Эске сала турган болсок, 90-жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин бул актуалдуу.
Булардын бардыгын угуп көрүп туруп, албетте 90-жылдары кимдир бирөө бул машинаны минген болсо, ал чыныгы рахатты алган. Балчок 5 литрлүү V8 моторун иштеп чыкса болот. Брабус тюнинги менен 7.3 объемунда 4-5 секундта жүзгө чыккан достор. Мен үчүн өтө таң калыштуу. Азыркы учурда 4-5 секундта жүзгө чыкса эч нерсе эместир, бирок 90-жылдары элестетип жатасыздарбы? Кыргызстанда бул сатылбайт. Чет өлкөдөн сатып алсаңыздар болот. Баасы 2 миллион сомго барып калат. Россия өлкөсүндө таап сатып алсаңыздар болот. Бизге жеткен маалыматтар боюнча Кыргызстанда 5ке жакын бар, бирок көпчүлүгү гаражда бекитип сактап келишет. I'm all the way up.